Күнөскананын түрлөрү бүгүнкү күндө көп жана ар бир адамдын шартынан жараша салынат. Каражат маселесинен тышкары дагы көптөгөн факторлор бар. Мыкты чарба көрсөтүүсү аркылуу сиз теориялык практика чогултууга жана туура чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүгүңүз болот деген ишеничибиз бар. Анткени биздин катышуучулар тажрыйбасы менен бөлүшүүгө сиздер үчүн даяр. Демек, бул көрсөтүүбүздө бир эмес, 2 катышуучу менен тааныштырабыз. Алар Максат Чарыев менен Талайбек уулу Бекболот деген мырзалар болмокчу. Максат менен Бекболот көп жылдардан бери дос болуп келишет. Экөө 2 улуттун баласы болгону менен эмгек жолунда 2 жылдан бери ийгилик жаратып келүүдө. Алардын мындай ишкерликти баштоосуна негизги себеп бири-бирине болгон ишеним десек болот. Максат, ушу күнөскана боюнча айтып берсеңиз, качан салгансыз жана кандай каражат жумшадыңыз? Качан салганбыз? Былтыр салганбыз, уже буюрса 2 жыл болуп баратат. Биринчи теплицабыз ушундай болуп калды, то что крышасы кичинекей, табызыраак, 2 максимум 3 метр болуп атат да. И күн ызыганда жайында ызык аябай концентрациясы өйдө жакта болуп калат да, и эме бадраңдарга жаман эме таасир берет да. Күйгүзүп жатат, анан ошо күйгүзгөндөн кийин оорулар дагы пайда болуп, ушинтип жаман эме результат берип баштайт. Колдонгонубуз пленка, турецкий пленка аябай жакшы. Атайын прозрачный деп айтылат. 2 жыл болду уже, буюрса жакшы эле качествого жакшы эле кармап, эч жагы айрылбай эле ушундай кандай десек, эластичный дегендей да. Ошондой бакырсаны 2-ге бөлүп турсуңар да. Темирден биринчи слой кетет экен, анан экинчи. Ошо экинчи слой жылуулук по-любому өйдө көтөрүлөт да. Өйдө вакуум смал болуп калат да. Пленкалардын ар кандай эмеси бар да, технология, допустим, итальянский тияк, ар кандай итальянский, турецкий дегенчи. Иранскийлер бар. И вообще теплицаң өзүн салганда да ар кандай технология менен салынат да. И биз, допустим, канча билгичек, кандай билгенибизди кылдык да. Инженерный деген опыт эчтеке жок. И то, что получилось дегендей болуп атат да. Жаңы баштап атканыбызга байланыштуу акысына берип салдыртканбыз да. Биринчи күнөсканада өзүнүн минус плюстары бар. Бул экинчи биз турган күнөсканабызды өз колубуз менен наглядно тиги күнөскананы карап, оштуштуруп салгандагыбыз ушундай болгон да. Отурганбыз, сүйлөшүп, эмне кылсак, кандай кылсак деп, жаймал болчу көлгө кетелик, анан сүйлөшүп отуп, бирөө жөн эле мына бадыраң өстүрүп атат, дозун деп угуп калдык да. И ошол эмнеге биз дагы өстүрө алабыз деп, ошондой ой башталып кетти. Анан курсга барып, агроном курсуна барып, үйрөнүп, окуп, үйрөнбөсөм дагы хотя бы кандай основасын билип алдым да. Информациясын билип алдым, барып уже окугандан кийин уже тартат экен да өзүнө. Аябай уже мен жумуш менен уже 2-3 жыл эмес, уже 5-6 жыл окуп, уже билип жүргөндөй болуп атам да. Ошолорду колдонуп, топуракты обрабатывать эттик. Былтыр мурдакы жылкы сезондорго караганда быйылкы урожайыбыз, быйылкы өсүп аткан бадыраңдарыбыздын кебетеси, дамы, жыты гораздо лучше да. Сапаты жагынан дагы даамдуулук жагынан. Органикалык жер семирткичтер менен гана иштеп атабыз биз бул жылы. Эч кандай химияны колдонбой элебиз. Кызыгыңыз аябай артып. Ооба. Анан ошондо кандай каражат жумшадыңыз? Анан ушул биринчи күнөскана бул, Биринчи мону кылабыз, анан мону кылгандан кийин мону кылабыз дегендей ой эле болчу да. Анан ошол менен эле 10 миң, 20 миңдей кетип баштады да. Ошондо сомдо $20 000 кетти. Ушу теплица ошондой. Биринчи күнөсканага, Ооба. Биринчиден кастык 50 сантиметр, жердин уринен ылды 50 сантиметр кастык. Бул жылуулукту кармаш үчүн бир дегенде. Андан кийин траншеи кастык, каждый экөөнүн ортосунда 80 сантиметр проход.
ряд болсо 60 сантиметр ширинасы, ооба 2 катар тигилет. Мунун астына 20 сантиметр саман, куренный помет коюп, анан топурак коюп, үстүнөн тик-тик. Жөнөр отурбай адыраңдарга карагандай, бала карагандай карайбыз да. Кээ биркилер 3 жыл деп атасыңар, 4 жыл. Биз буюрса 2 жылдын ичинде муну актабам. Биринчиден казып топуракты алып чыгып салдык. Бияктыкы сары топурак болчу да. Чернозем, перегной алып да атайын келип. Албетте биз тигердин астында лаборатория бар. Ошол жака топурактын анализге тапшырганбыз. Анализи жакшы чыккан, топурагыбыздыкы суунукун, топурактыкын, бүт барыңкын прям уверен болуп туруп, анан кийин баштагансыз. Негизи биздин тепличниктерибиз ассоциациясы бар да, Кыргыз United Greenhouse деген. Ошол ассоциация менен сүйлөшүп, сыргак менен сүйлөшүп дозум болот, сүйлөшүп, чалышып, мындай каякка берип атасыңар, канчадан берип атасыңар деп сурап, болот, кээ биркиде болот, дыйкан базарына беребиз. Кээ биркиде элдердин өзү келип алып кетишет. Биопродукция ар дайым эле востребованный. Эч кандай химикат колдонбогондон кийин элдердин өзү эле заинтересованный да, ушундай продукция, жакшы продукция алган. Биринчи сезондо биз агроном нанимать эткенбиз. Агрономго, естественно, өзүнүн процентин бөлүп берчүбүз. Мунусунда уже биз өзүбүз өстүрүп атканыбызга байланыштуу никать этип, өзүбүз карасак, өзүбүзгө дагы пайда, өзүбүз кызыксак, бир нерсе, бир жыйынтыкка жетет экенбиз да, өзүбүз. Нежели бирөөдөн барып сурап, эмне болуп атат, кандай кылыш керек деп, албетте кайрылып турабыз. Биз деле байкелерибиз бар, улуу тепличниктер тоже. Бирок өзүбүз кылганга эч нерсе жетпейт экенин түшүндүк. Күнүс кана иштетишет да, көрчүчү. Ошондо силер жанагы жылытуучу системасына кандай иштетесиз? Могул жылытуучу система паровая система деп айтылат да. Есть воздушная, есть паровая. Биздики паровая, биз көмүр эле жагып эле, батареяларды ызытып эле ушу паровой система менен эле отапливать этебиз да. Вентиляция системасы? Вентиляциянын системасын өзүбүз ойлоп тапканбыз, чын айтсак. Көрүп атам. Ошо самое главное инженерный высчет деген бар да. Площадьтын алып туруп эле подходящий инструменты жазап туруп эле ушундай самодельный, бирок эффективный вытяжка жасап койгонбуз. Керектүү абаны берет, таза абаны берет, калганын бүт баарын сыртка чыгарып коет да. Ошондо установкасын кандай кылдыңыз? Өйдү жагынан тартат, өзүнө тартат, ылдый жактан берет да абаны. Двигательди күйгүзүп туруп эле иштетебиз да. Ортосунда мындай эмелер бар экен да, аралыгында атайын тешиктер бар экен. Ошо кандай аралыкта болуш керек, жана кимдин ошо ою болду? Ошо аралыктарды негизи биз сураганбыз да кишилерден, особенно вытяжка жасаган, алар многопрофильный вытяжка жасашат да. Биз просто маслахатташып, ушундай кандай болот экен, ушундай канчалык расстояниядан кандай тешик кылыш керек деп байкасаңар, тешиктердин чоңдугу ар кандай да. Труба, негизи трубанын өзү дагы өзгөчө, кичине ылдый болуп кетет да. Түшүнүктүү. Ошондо жаңы ыкма киргизип аткан турбайсызбы кыргыз элинин арасына? Ушунча да болот турбайбы? Буюрса болот экен да. Биздики биякта полезная площадь 2 метр 70 сантиметр да. Негизи алып келгенде 3,5 метр бийиктикте биринчи слой арка жайгашкан. Ал эмне үчүн? Күн ызык болгондо биз биякта өзүңүздөр көрүп тургандай форточкаларды ачабыз, ызык воздух өйдө жакта болот да. Ошондуктан бизге үстүңкү 1,5 метр катмар кереги жок площадьта. Аякта болгон ызык чогулуп, биз капталдагы терезелерин ачканда ал жактан ызык аба чыгат. Самый оптимальный, самый пайдалуу площадь 2 метр 70 сантиметр жерде да. Азыр биз еще жаңы технологияга өтүп атабыз, мындай причепка кыпчытмаларга. Мунун бир пайдасы
бияка шатап келип чыгып үстү жактан плот чогултуп бадыраң чогултуп отурбастан бияка чейин өзүң адамдын боюна кандай удобный болсо ошол жака чейин келип усиктерин алып бадыраңды чогултуп муну кыпчып ылдый түшүрүп иштегенге аябай удобный нерсе экен. Регулировка кылып туруп турасызбы ошондо сизге ылайыкташтырып өзүңүзгө? Жакшы. Андан мисалы көбү болсо материалдар чет өлкөдөн алып келет да. Биздин ошол чет өлкөдөн сиз кандай материалдарга муктаж болдуңуз? Пленканы Турциядан заказ берип алдык. Калган нерселерди, витаминдерди, дары-дармектерди биз биринчи жылы ооба жана айтып кеткендей эле химия менен иштедик. Ал тараптан эч кандай өзүбүз канааттандыргандай жыйынтык ала албай, анан бияктан биопрепараттар менен иштеп атабыз азыр. Эч кандай заказ бериш керек жок. Бүт баары Кыргызстанда эрте урожай алганга дагы жардам берет. Эрте деген кайсы убакыт? Эрте деген 20 күн, 15 күн, биз өзүбүздө билгендей 20 күн, 15 күн биз эрте уже базарга чыгып баштадык. Башка күнөсканаларга салыштырмалуу деп айта алам. Эмнеси менен дагы жакшы, ал жерди дагы витаминдерге топтойт, өзүнүн калыбына келтирет жерди дагы. И в то же время өсүмдүктүн ору дарттарынан арбытат да. Любой белая гниль болобу, черная ножка болобу, бүт баарысынан арылганга жардам берет. Кандай сорттогу уруктар жана канча килограмм кетиресиз? Жана андан кандай мол түшүм аласыз? Негизи биздин колдонгон уруктар Кураж, Седрик же болбосо Директор 3 урук. Ошону колдонобуз. Неге дегенде, пупырчатый биздин өлкөдө аябай востребованный да. Элдер гладкий бадыраң көргөндө китайский деп ойлойт. Пупырчатый биздики кыргызстандыкы деп аябай сүйүнүп сатып алышат. Мондай стебель дегенде 3-4 килограмм берет буйруганда да. Кээ биркиде 5-6 берет да. Эми ал дагы уже кандай карасаң, ошо оорусу барбы жокпу, ошону дагы эме аябай жакшы роль ойнойт да. Күнөскана салган адамдар көбү аянт издешет да. Мисалы атайын бир тоо тараптан издешет же тала жактан издешет. Сиз болсо короону алдыңызда эле аянтка салып турсаңар. Сиз да издегенсизби же бул өзүңүздүн курооңузбу? Жок, биз дагы издегенбиз. Бул Бишкек шаарыбыздын жакыныраак айылдардан караштырганбыз. Ошентип караштырып отуруп, ушул Кызыл Тоо айылына келип, ушул жактан ушул участок таап, ушул жакка салып калдык. Күнөскананы негизи салгандын өзүнүн дагы тартиби бар да. Өзүнүн короосуна эле салып алганда адамдар бар, туура. Ал жакта эми ар кандай шартка байланыштуу бак-дарактар өсүп турган болот. Ал албетте тоскоолдук кылат да. Күнөскананы салганга мындай күн чыгыштан күн батышты карай узунунан салган варианттар бар. Биздики азыр мындайча айтканда расположение узунунан наоборот түштүктөн түндүккө карай салынганда, мунун плюсу бизге күндүн нуру текши тиет. Азыр мага могу илинип турган таякчылар кызыктырып атат да. Ал ловушка деп коет, ар кандай аты бар анын, липучка деп коет. Бирок биз ошо кичинекейлери ал сатып алганбыз липучка деп коет. Ама биз өзүбүз жасап койгонбуз ловушка деп. Анын таякчаларга сары краска менен краскалап туруп эле дары шыбайбыз. Дары шыбаганда белокрылка деген чымын бар. Ошол учуп ошол такчага отуруп алганда уже уча албайт да. Ошентип жыргап атабыз, белокрылка жок азыр. Азыркы күнөсканага жер жемишине кызыгып, күнөскана курат элек, ушундай бизнес менен заниматься этет элек дегендерге айтып кете турган сөзүм, аябай туура нерсе. Бул бир сезондук, 2 сезондук нерсе эмес, бул өзүңдө кала турчу нерсе. Сен муну жакшылап алып кетсең, кийинки болочок балдарыңа деле үйрөтүп кетсең, бул жаман нерсе деп ойлобойм. Вперед только.